машина алып. 2018 жылдын 9-сентябрь күнү Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Сокулук айылынын Кайназаров көчөсүндө жайгашкан номер 1-үйдө жашаган Сергей Цариков аттуу жаран тез арада ооруканага жеткирилген. Себеби аны кылмышка шектүү Наталья аттуу айым курсак тарапка бычак менен сайып салган. Окуя түштөр чамасында болгон. Анда кылмышка шектүү мас абалында жогоруда көрсөтүлгөн даректе турган кызына келип, кошо жашаган жабырлануучу менен тил табыша албай, пикир келишпестиктен улам аны бычак менен сайып, денесине оор залал келтирген. Көп өтпөй эле милиция кызматкерлери кылмышка шектүү 1972 жылы туулган Наталья Дмитриеваны колго түшүрүшкөн. Аны айыптоого тиешелүү далилдер чогултулуп, кылмыш иши ачылган. Учурда тергөө иш амалдары жүрүп жатат. Мама здесь раньше жила, родители ее были, мы сюда приехали. Карабалта. С какого года здесь? С 86-го. 86-го. Замужем? Я была, сейчас нет. Дети есть? Есть. Но они уже сами по себе. За это мы что-то делаем, да? Нарушаем, да? Да нет, я заступилась за дочь. Ну, почему? Он кинулся драться, внука ударил, потом ее, потом меня. А я после аварии, у меня вот, и с головой лицо я схватила, и тоже. А что, не погрелись, да? Не погрелись? Знаешь, следователь говорит, не могут найти его, он с больницы ушел. А это кто, родственники? Нет, они только 3 месяца жили, зять с Карабалтова. Кийинки окуя ушул жылдын 12-сентябрында болгон. Анда болжол менен түшкү саат 12-ден 2:30 чейинки убакыт аралыгында белгисиз бирөөлөр Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылынын Колхозная көчөсүндөгү номер 240-үйдө жайгашкан сейфтен 70 000 АКШ доллар жана кымбат баалуу алтын буюмдарды аны менен кошо документтерди уурдап белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул факты Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, кылмыш иши ачылган. Үстүбүздөгү жылдын 23-сентябрь күнү аталган кылмышка шектүү катары өлкөдөн чыгып кетүүгө камданып жаткан жеринен 1991 жылы туулган Анвар аттуу жаран Манас эл аралык аэропорттон кармалган. Ал Чүй облусуна караштуу Москва районунун тургуну. Учурда Ысык-Ата районуна караштуу Новопокровка айылында жашап жаткан. Сурак берүү учурунда кылмышка шектүү окуянын чоо жайын толугу менен төкпөй чачпай айтып берген. Айтымында сейфти урдоого аны менен кошо дагы 2 жаран катышкан. Шектүүнүн көрсөтмөсүн текшерүү учурунда Аламүдүн районуна караштуу Баш Кара суу айылында камыштын арасынан кара түстөгү сейф табылган. Сейфти кароодо анын ичинен жоголгон документтер чыккан. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү Сокулук районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Корея Республикасына жөнөтүп, иш менен камсыз кылам деп, жарандарды алдап, алардан акча алып жүргөн Владимир аттуу жаран кармалды. Маалыматка ылайык кылмышка шектүү бир канча адамды аталган республикадан жумуштап берүүнү убада кылып, аларда виза ачып берүү жана тиешелүү документтерди бүтүрүү үчүн акча алып алдап жүргөн. Шектүүдөн жабыркаган Темирбай аттуу жаран 4000 долларын алдатып, милицияга арыз жазган жабырлануучулардын бири. Аны дагы шектүү дал ошондой жол менен алдап, акчасын мыйзамсыз алып из жашырган. Фамилия, имя, отчество? Владимир Власович. Год рождения? 1980, 13 декабря. За что задержан? По машине 166, вторая часть. Место проживания? Здесь или в Узбекистане? Где сейчас, в данный момент? Здесь в СИЗО. Не, вообще, дом. Здесь нету. В Узбекистане? Гражданство? Узбекский. Ранее судим? Да, 201 майским судом. Сколько раз? 1 раз. По какой статье? Мошенничество. Свою вину признаешь? Частично признаю. Частично. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси алдамчылык менен Пак Владимир Власович аттуу жарандын үстүнөн кылмыш иши козголгон. Себеби ошол 2017 жылдын сентябрь айында жогорудагы жаран Сокулук районунун аймагындагы айылдардан жарандардын 35 жарандын ишеничине кирип, алардан ар кандай олуттуу өлчөмдөгү суммада акчаларды алып, ал жарандарды Корея
Түштүк Корея Республикасына жумушка орнотомун, жумуш ордун таап берем деп акча алып, ишеничине кирип, ошол бойдон качып кеткен бул жаран. Азыркы учурда бул кылмыш иштери боюнча тергөө маалдары аяктап калды. Жакын арада соттук кароосуна жиберебиз. Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун тургуну кармалды. Кармалган жаран үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Ак Ордо жаңы конушунда жайгашкан үйлөрдүн бирине терезени сындырып кирип, болжол менен 10 000 сом турган Skyward үлгүсүндөгү сыналгыны жана 25 000 сомдук SR үлгүсүндөгү ноутбукту уурдап кеткен деп шектелүүдө. Ошондой эле көп өтпөй эле милиция кызматына анын экинчи ирет кылмышка барганы дагы маалым болгон. Маалыматка караганда шектүү ошол эле Ак Ордо жаңы конушундагы үйлөрдүн бирине кайра эле уурга кирип, 12 000 сом деп бааланган шайтан арабаны, 6 000 сомдук Omax жана 7 000 сом турган Vistrek маркасындагы кол сааттарды аны менен кошо эле акчалай 1200 сомду алып чыгып кеткен. Бүгүнкү күнү ага карата кылмыш иши козголуп, тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Кайсы беренемен отурасың? Жалпы бітірді. Уурулук мененби? Мурун соттолдуң беле? Канча жолу? 6-7 жыл. Акыркы соттолуу кайсы статьямен соттолдуң беле? 336 100 год. 700 год алды. Табек мененби? 167. Өзүң күнөөң мойнуңа аласың? Катуураак айтып койсоң? Ооба. Эки миң 18 жылдын 18 август күнү болжол менен саат 8:15 чамасында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу Чолпон Ата шаарынын түндүк тарабында жайгашкан Арал коктусунда белгисиз бир адамдын жансыз денеси жатат деген маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыккан маалда маркумдун киши колдо болуп өлгөндүгү аныкталган. Кылмыштын изи суу ээлегенде шектүү дагы колго түшүрүлгөн. Ал мурда 2 жолу соттолгон Жети Өгүз район тургуну болуп чыккан. Уруш деген Асанбеков Алмаз өзү үйүнө келген убакытта келинчеги менен тиги каза болуп калган жаран урушуп ортодо чатак болуп аткан экен. Ошонун негизинде кандайдыр бир кызганыштар болуп кетип, ошол жактан кальтек алып 2 жолу чаап салган экен. Ошо менен 2-3 жолу чаап, бычак менен да сайгылап, ошо менен өлтүрүп салган. Азыркы убакытта кылган күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Далил зат катары бычак менен келтек алынды. Азыркы убакытта 97-чи кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренесинин менен 2-чи бөлүгү менен иш козголуп, азыркы убакытта Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу эмеде камакта камалып жатат. Фамилия Асанбеков Алмаз Егембердиевич. Туулган күнү 1981 жыл 14 августта. Кайсыл жерде төрөлгөн эле, кайсыл жерден документ аласыз? Ысык көл областына караштуу Дархан айылында, Жети Өгүз районуна караштуу Дархан айылында төрөлгөн. Паспортты 2010 2009 алгам. Мурун ушу неме менен 246 статья. Эмне себеппен алып келдиң? Ага, поселение берди 4 жыл. Жок, азыр эмне себеппен келдиң? Азыр неме убийство өлтүргөн. Кимди өлтүргөн? Кошуна. Эмне Бакыт деген бала. Эмне өлтүргөн? Ошентип келсем, аягымды зоруктап турса. Зоруктап салып? Эмнеден чыкты бул? Момент келип калыптырмын. Мен келип соғып үйген беттен ары. Мен качып эле кеткен. Кайра келиптир 1-2 сааттан сүйлөшөбүз деп. Ошо сүйлөшпөй эле ошол жерден согушуп. Анан жанында неме бар болчу. Чоң сойыл бар болчу 1 метрлик. Ошо менен башка бир 2-3 жолу соғып салгам.
Талас облусунун Бакай Ата районуна караштуу Туйтоо айылынын тургуну 1987 жылы туулган Миржан Шерелиев аттуу жаранга издөө жарыяланат. Ал үстүбүздөгү жылдын 11-июнь күнү үйдөн чыгып кеткен бойдон кайра кайтып келген эмес. Бою 1,70–1,75 см, чачы кара түстө, арык чырай, акыркы жолу ал үстүнө күрөң футболка, бутуна карашым жана кара түстөгү спорттук бут кийимчен болгон. Аны көрүп билгендер болсо 0704 024 024 0701 323 076 номерларына же болбосо 102 кызматына чалып кабарласаңар болот. Үстүбүздөгү жылдын 10 октябрь күнү Кашкасуу Кичи районунун 1951 жылы туулган Борторо Абдухаликов үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Мындан уламага жакындары жана милиция кызматы издөө салат. Акыркы жолу ал үйдөн кара кепка, кара туфли жана кара түстөгү шым кийип чыгып кеткен. Балдак менен басат. Аны көрүп билгендер болсо 0706 12 34 77, 0554 57 73 22, 0776 20 82 01 номерларына же болбосо 102 кызматына чалып байланышсаңар.